Орусияда 9-класстын окуучусу мектепте ок чыгарып 2 окуучу жабыркады. Орусиянын Краснодар аймагындагы мектептердин биринде 9-класстын окуучусу ок чыгарды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар аймактын губернатору Вениамин Кондратьевге таянып жазды. Анын айтымында окуядан 2 окуучу жабыркап ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер алардын абалын канааттандырарлык деп баалашууда. Алдын ала маалыматка ылайык, ал экзаменин өтпөй калганын ачууланып, мектепке пневматикалык курал алып келген. Кол салуудан кийин өспүрүм качууга аракет кылган, бирок көп өтпөй кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Суперкежи. Трамп Ирандын жообун кабыл алыңыз деп атады. Дональд Трамп Вашингтондун тынчтык сунушуна Ирандын берген жообун толугу менен кабыл алыңыз деп атады. Ал социалдык тармагында: "Мен Ирандын өкүлдөрүнүн жообу менен жаңы эле тааныштым. Бул мага жаккан жок. Толугу менен кабыл алыңыз" деп жазды. Бирок жооптун мазмуну тууралуу кенен маалымат берген жок. Ал Жазира телеканалдын Ирандык булагы Тегерандын жообун реалдуу жана позитивдүү деп мүнөздөдү. Анда Ормуз кызыгы, өзөктүк программа жана санкцияларды алып салуу боюнча сүйлөшүүлөр камтылганы айтылган. Ошондой эле Дональд Трамптын Кытайга сапары 13-15 май күндөрүнө белгиленди. Ал Си Цзиньпиндин чакыруусу менен барат. Апрель айынын башында Иран менен АКШ ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан. Вашингтон Тегеранга 14 пункттан турган сунуш берип, анда Иран өзөктүк куралды иштеп чыгуудан баш тартса, санкциялар алынары көрсөтүлгөн. Ормуз кызыгындагы кореялык кемеге жасалган чабуулду Сеул кескин айыптады. Түштүк Кореянын бийлиги ушул айдын башында Ормуз кызыгында кореялык жүк ташуучу кемеге жасалган чабуулду кескин айыптады. Расмий Сеул кол салууну ким уюштурганы аныкталгандан кийин тиешелүү жооп чаралары көрүлөрүн билдирди. Маалыматка ылайык 4 май күнү болгон чабуулдан кийин HMM компаниясына таандык Намо жүк ташуучу кемесинин мотор бөлүгүндө өрт чыккан. Түштүк. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Ви Сон Лактын айтымында, кеме окуя болгон учурда Бириккен Араб Эмирликтерине жакын аймакта эч кандай эл аралык эрежени бузбастан жүрүп жаткан. Сеул бул окуяны коммерциялык кемеге карата негизсиз чабуул катары баалап жатат. Биз муну катуу айыптайбыз, деди Ви Сон Лак. Анын айтымында келтирилген зыяндын көлөмү Дубайда түштүк кореялык адистер жана расмий өкүлдөр жүргүзгөн экспертизанын жүрүшүндө аныкталууда. Ошондой эле ал чабуулга Ирандын тиешеси бар жогу азырынча так аныктала элек экенин белгиледи. Тегеран буга чейин бул окуяга катышы жок экенин билдирген. Ал арада АКШ президенти Дональд Трамп окуядан көп өтпөй Иран кореялык кемени аткылаганын айтып, түштүк Кореяны Ормуз кызыгындагы кеме каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Вашингтон жетектеген аракеттерге кошулууга чакырды. Депутат УКМК өкүлүнө телефондордо прослушка барбы? Жогорку кеңештин депутаты Исманали Журоев парламенттин тармактык комитетинин жыйынында атайын кызматтын өкүлүнөн телефон тыңшоо функциясы тууралуу сурады. Бардык телефондордо прослушка бар да, бирок кандайдыр бир купуя сөз айтылгандан кийин иштейби же андай эмеспи? Прослушка барбы же жокпу, деди депутат. УКМКнын төрагасынын орун басары Алишер Эрбаев тийиштүү кызматтардын телефондорду тыңшоосу мыйзамга ылайык гана жүргүзүлөөрүн белгиледи. Атайын кызматтар же органдар телефонду уга турган болсо, ал функцияларды жарандар билишпейт. Биринчиден, УКМК жана ички иштер органдары телефондорду тыңшоону Конституциянын негизинде гана алып барат. Экинчиден, соттун чечиминин негизинде, деди Эрбаев. Камчыбек Ташиевге карата кылмыш иши сотко өттү. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевге карата кылмыш иши боюнча айыптоо актысы бекитилди. Бул тууралуу жактоочу Икрам Меденайткулов социалдык тармактагы баракчасына жазды.
Адвокат Икрамидин Айткуловдун айтымында Ташиевке бийликти күч менен басып алууга даярдануу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер боюнча айып тагылган. Аны менен бирге дагы 7 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Иш маңызы боюнча кароо үчүн 1-май райондук сотуна өткөрүлдү. Кылмыш иши жашыруун деп табылгандыктан соттук отурумдар жабык өтөт жана тергөө менен соттун маалыматтарын ачыкка чыгарууга тыюу салынат.